Достор менен азыр акыбалым аябай оор болуп турат. Эртеңки күнүм көрүнбөй жаман болуп турам. Мага дуа кылып коюңуздарчы. Башыма иш түшүп калды окшойт. Мен жеңем, арык көргөнүм менен менде күч бар. Кадыр баркты жоготуп аламын дебейсизби? Кудулбай келсизби? Жаатан бери тичакта карап турам. Уялбайсызбы? Жаш кыздар менен отургандан. Ичиңиздечи мындай эмнени кылганым үчүн ушул нерсени берип атат деп ойлодуңуз өзүңүз? Айттыргана калдың сен, Окуучу кыз ойлоп сени жүрөксүз. Карызга баттым. Атүгүл мындай кредит алганга чейин барууга аргасыз болдум, бирок Негизи эле ушул хайп керек беле? мен кыйла оңолдум. Сиздин аялыңыз да барбы? Болду дейм, кет. Кыскасы урушуп кеттик да. Урушуп кетип, Дуа кылып койгула деп сиз эме чыгардыңыз, видео чыгардыңыз. сен чакырганда билген бул айтыларын. Анын үстүндө сөөктү коюп келдик кабырга. Кабырга коюп анан келгенден кийин эле Урматтуу көрүүчүбүз, биз кезектеги маегибизди тартуулайбыз. Аты жөнүм Кадимет Даняров. Ырчы, куудул, көптөгөн ырчыларга ырын жазып берген десем болот го дейм. Коногубуз Жакут Сыдыков. Чоң рахмат. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Денсаулыгыңыз кандай? Рахмат. Аман эсен. Оорубай. Иштеп атасыз. Убагында уктабай түндө иштеп атасыз беке? Мен кичинекей мен ушундай экем да. Эми кичинекей мектеп жашынан баштап эле ошо. Негизи мектеп Режим ушундай экен дейсизби? 11-де да бүтпөй калгам да 10 класска чейин окугам да, ошо 11-класс жашыман баштап ушундаймын. Ошо мектепте окубай калгам, анан ошондон баштап уйкум түнү менен кыялданам, кыял кечмин, сахнаны кыялдангам, дүркүрөгөн кол чабуулар, анан ыр жазып, ошол кезде эле анан жазган ырларымды көчөгө, биз көчөлөрдө ачыбыз, көчөлөрдө ачыбыз да, мурда эркек балдар көчөдө чоңойгонбуз, азыр үйдө чоңойтпайсыздар. Анан көчөдө ырдап, ырларым айылдан хит болуп кете берчү. Коңшу айылдарга тарап, анан кийин баягы эч ким билбей, элдигир болуп калганда ырларым бар, мисалы үчүн авторун таппайчы. Анан мисалы жана окуучу кызды деле ошо эч ким билбей өздөрү ырдап алган да, мисалы ким автору ким экенин билбей. Ошол окуучу кыздар мисалы айылда чыккан эле ырым. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Мен окуучу кыз менен таластык кызды ырдап чыккам. Сен мектептен тараган окуучу кыз ойлоп сени жүрөксүз. Жакшы, кубанычтабыз. Билет бекем? Ушулардын мурда эле студиялары болгон да, мисалы Атабековдун, Ильяз Абдыразаковдардын 10 жыл, 15 жыл мурда эле болгон. Ошону насип этти мага, ушул 26-жылы студиялуу болдум. Талант Рсалиев деген бир керемет иним бар. Ошонун студиясын алдым. Мындайча айтканда, жарым-жартылайынан көбүрөөгүн белек кылып эле берип койдум агачы. Анткени кээ бир адамдарга аябай барктуу экенмин, сыйлуу экенмин, урмат сыйым бар экен. Учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Ошентип студия ачып алып, анан түнү менен иштеп атам. Бул мага студия аябай пайда берип жатат. Мурда кыйын болчу, баягы ырларымды чыгара албай эле келгем. Анан баягы таратып деп коет го, орусча раскрутка деп коет. Ошондойго дагы азыр деле жокмун. Инстаграмда деле азыр мен 100 миңдей эле катталуучуларым бар экен. Ооба, бул эле дегенге менге болот болуш керек. Анткени блогерлердики көп да. Мен эле деген себеби, мен толук ишенем. Ошо 7 миллиондон ашык кыргызстандыктар бар болсок, ошонун жок дегенде мени 3 миллион адам тааныйт да. Демек, мен 2 миллион 900 миң адамдын эсинен чыгып кетиптирмин деп ойлойм да. 100 миң адамдын эсиндемин деп атасыз да ошондо? Азыр 100 миң адамдын эсиндемин. Башкалардын эсинде болсом керек ба? Инстаграмга кирбегендер дагы бар, апалар, эжелер бар. Бирок балдар деле көрсөтүп коюп турса болот деп эле. Бирок сиз TikTok'то дагы активдүү отурасыз. 1-2 айдан ушу быйыл жакшы отурбай калдым. TikTok'ко кирсем эле мен бууп салып атат. Видеолорумду жүктөсөм эле кетирбей эле бир англисче мен түшүнбөгөн тилдер жазып коюп атат. Тиешпей эле койдум. Быйыл кире элекмин TikTok'ко. Буга чейин ошо сиздин эмеңизди көргөм, баягы стримдердичи. Түз эфирге чыгып анан чындап эле ошо эмеден TikTok'тон ушуга чейин акча таптыңызбы? Максат болбоптур негизи менин акча табууга. Мен Эрнис Бөрбаевдер киргизген негизи TikTok'ко. TikTok'ко киргиле, Эрнис Бөрбаев мындай мекенчил, анан ушундай жигит да өзү баягы. Мен урматтап сыйлайм. Анан ошону улам кирдим. Тапшырмага да, бул мага берилген тапшырма менен киргем.
бирок өз максатымды аткардым. Ошол баардык жанагы сөгүм сагынып аткан баардыгы менен бетме бет эфирге чыктым, 1-2 жыл чыктым. Аларга эми адамдык өзүмдүн милдетимди айттым. Мусулманчылыкта жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу ар бир адамга милдет экен. Ошол милдетимди аткаруу үчүн ошол менен жакшы сөзүн уктум, жаман сөзүн уктум дегендей. Бирок максатыбызга жеттик. Анткени мурда ар ким TikTok'то отуруп алып эле сөгүнүп, сагынып эле отура беришчү. Анан кийин азыр карасаңар TikTok'то ырдап отургандар абдан көп. Ошонун негиздечиси болуп калдым деп айта алам да. Андай нерсе жок болчу. Анан акырында ошо тигилер менен урушуп, талашып, антпейсиңер, минтпейсиңерби деп. Бирок алар болбойт экен, аларды мен кеш түшүндүм. Бирок бир аз болсо дагы туура жолго салдык, аракетибизди кылдык эми. Кээде баягыда бир жанагы дуа кылып коюңуздар деп Instagramга жүктөп берсем, бүт блогерлер жүктөп алып чыгарып ийишти. Анан мына силердин эшиктин алдыларда бир кыздар менен отуруп видео тарткам да. Видео тартып, пранк деп мен деле кылып көрө элек болчумун. Биринчи жолу пранк кылайын десем, кызам катуу кылат экен. Бирок азыр элдин баарында кээ бирлерде мен жаман көрүп, телефон чалып, сенден ушуну күткөн эмеспиз. Ошо кыздар менен эми ал жерде деле мен жөн эле отурган болчумун. Анан бирок ал менен өзүмдүн ошол кездеги жаңы иштешип аткан келишимчи болуп шакирттер болгондуктан азыр силерди эч ким тааный элек, кийин баягы тамашалар тартып баштагандан кийин таанылып калат, анда кеч болуп калат. Келгиле азыр эч ким тарта электе деп. Алар сунуш киргизип айтор ушундай сөз болуп калып, ошон пранкты тартып койгонбуз. Анан ал эки бөлүгү тең эле бар. Биринчисинде жанагынтип. Бирок менимче биринчи бөлүгү чыккандан кийин экинчи бөлүгү бир канча убакыт Жок, кармалып болуш керек. эртеси эле чыгардык. Анткени биз бир жума чыгарбайбыз дегенбиз да. Эртесине чейин эле түнү менен эле баягы кыздардын дагы тынчы кетти, баягы тартылып отуруп берген. Отуруп машинада отурган кыздын жолдошу бар, үй бүлөсү бар. Тиги сырттан тартып келген карындашым болсо ал бойдок. Тигинин баягы кайын журту бар, алар дагы ызы чуу болуп кеткен экен. Анан кой деп эртеси күнү эле мен эле баракчама чыгардык, ошол кыздардын да баракчасына чыгардык. Бирок азыр деле экинчисинин көрүүчүлөрү аз. Анан азыр деле мага жазып атышат да, Жакут сен адам эмес экенсиң, чоң эле апалар жазып атат, адам эмес экенсиң, сени мындай кылып жүрсө, тигиндей кылып. Анан мен айтып атам ал жерде эми ар бир жумушта силердин серептибыда деле кыздар иштейт да. Кайсыл жумуш болбосун, жумуш ак үйдө болобу, милицияда болобу, ооруканада болобу, бардык жерде эркектер да кыздар да иштейт да. Биздин жумушта деле эркектер да кыздар да иштейт. Анан кыз кесиптештер менен жүрүүгө, биздин сүйлөшүүгө биздин деле укугубуз бар. Бирок динде болбойт да. Анча жакын отурганга болбойт өзү. Анан биз такыба эмеспиз, бирок бир аз түшүнүк бар да. Негизи эле ушул хайп керек беле? Керек экен, анткени ал 1.200.000 көрүүчү топтоду да. Катталуучуларыбыз 100.000 болсо, азыр 113.000 болуп калдым да. Жок дегенде 5-6.000 катталуучу кошулду. Билбейм, эми кичине мен ал жерде жаман деле нерсе жок болчу, бирок мен бул жаман кабыл алганына, элдин жаман кабыл алганына мен өзүмдү бактылуу сездим. Анткени элдин мага болгон ою түз, жакшы адам деп ойлогондуктан мен ыраазы болдум. Мисалы үчүн башка адамдар болсо мынча болбойт эле. Бул өзү ушундай да деп коет беле, көрбөй жүрдүк беле деп коет беле. Мен жакшы жагыман, биз эми кудулдар, ырчылар, баягы жакшы жагыбыздан көрүнгөн адамдарбыз. Баягы элге кызмат кылуу максатында чыккан балдар, кыздарданбыз. Ошондуктан бизге элдин сүйүүсү бар экенин байкадым. Бул тескерисинче мага жакшы болду. Бирок баары деле той топурга барганда мындай байкап калып жатам. Жаман көздөр менен карап, жаман көздөр менен карап, калгандарын байкап калып жатам. Бирок экинчисин дагы эле жеткире албай атам ди. Актангандай болуп атам. Бирок экөөнү тең эле дароо тартканбыз. Экинчиси деле азыр менин баракчамда, Instagram баракчамда турат. Ошо экөө удаалаш эле. Эртеси чыгардык. Бир жумага чейин чыдайбыз дегенбиз, бирок ага чейин болбой калды. Эртеси дароо чыгардык. Ал мисалы жаныңызда отурган кыздын үй бүлөсү бар деп атпайсызбы? Сиздики да бар үй бүлөңүз. Анан не деди жубайыңыз? Мен жубайым билет эле да. Жубайым билет эле. Анын деле карындашымдын жолдошу деле билет эле. Алар эчтерсе болгон жокпу? Айылда, тияк-биякта туугандары бар да, ошолордон чалуу болуп. Келинчеңиз айтат эми, Жакут тиги кыздар менен отуруп турго дейт да, мисалычы. Мен деле кайын журтум бар да. Мен деле балдыстарым бар. Алар деле чалып ыңгайсыз болушуптур негизги. Анан жеңең өзү эле жооп берип коюптур. Алар атайын ошону тартканда кетишкен деп элечи. Жакшы эле, тынч эле. Негизи ушундай хайп менен, пранктар менен чыгыпчы, кадыр баркты жоготуп алам дебейсизби? Кадыр баркты жоготуп алам деп коркуп калдым. Анткени негизи хайп меники деле эмес окшойт. Биз жөн эле ырдап жетти го дейм ушул. Ушул биринчиден акыркысы го деп ойлойм. Хайпы жок эле жашаш керек го. Анан кийин дагы дуа кылып коюңуздар дедим. Эми дуа деген жөн эле нерсе да булчу. Эми ошого дагы көбү хайп деп ойлошту да андагычы. Көбү дуа кылбай койду окшойт. Баягы хайпынан кийин болбой калды деппи? Хайпынан кийин болбой калды депчи. Бирок ал деле
бир топ эле хайп болду алда. Дуа кылып койгузду. Мен ушул эмне болгон иш эле мен сизден мындай өзүңүздөн кененирээк сурагым келет да, Жакып эке. Мен сурарыңды билгем негизи. Көптөгөн журналисттер менен чалышты, алардын катарында сен да бар элең. Анан бул эми жеке жашоо болгондуктан мен неме кылган жокмун, бир кырсык болду. Балам экөөбүз чогуу кырсыктап калдык. Эми аны бирөөлөр бүт эле сурап атат, ал эмне болду депчи. Аны айтып бергенде эле ии эле деп коет да. Ошон үчүн мен аны жай намазда эле жаратканга жалынып, көйгөйүмдү чечип алдым. Ошол эми бир адамдар менен эле бир келишпестик болду. Анан бүттү да иши кылып. Бирок бир 2 ай сүйрөлдүм. Көптөгөн акчалар кетти. Кыскасы урушуп кеттик да. Урушуп кетип, айттыргана калдың сен, Кайнатам каза болгон эле 2 ай мурда. Ошол жерден бирөөлөр бизге тийишип ороз элек, кой десек болбой, анан илбай киши актанат го. Ар бир мен да ошентип актангандай болбой, орозомун десем болбой, ошондой болуп кетти. Анан урушуп кеттик да. Урушуп кеттик. Аягы мыйзам боюнча мен күнөөлүү болуп калдым. Анан алар бизге арыз жазып, тек кантта болгон окуя болчу, кантта 2 ай каттап жүрдүм. Жакында ушу 1 айдан кийин чоң уулум баягы интервью берип кетпедикпи? Ал чоңоюп калды да, ошол баламды үйлөнтөйүн деп жатканмын. Үйүм дагы толук элек болчу. Мен үйдү башкачыларга окшоп мындай 1 жылда эле салып койгон жокмун. Мен үйдү 10 жылдан бери салып келатам. Жана карапайым элдердей эле бирден кирпич ташып, бирдеме кылып, тиги бугулуп эле, айылдагы үйүмдү сатып, контейнерим бар эле, муну сатып, жетпей калса бүтүп кетем деп атып эле ошентип кылып аткам. Анан ушул кырсыктан улам тоюбуз да күзгө калды. Көп суммадагы акчага чыгым болдум. Себеби тосмо арыз жазылып калды. Тосмо арызды алыш үчүн мен кыйнап коюшту. Өздөрү алар эми мен өзүм деле күнөөлөдүм. Анткени сабырдуу болушум керек болчу. Ошол ушундай окуя болуп кетти. Анан кыйналганыман ушу келатып, канттан келатып, Инстаграмдан жараткан ал Кудайымдан сурадым. Анан Кудайым эле жардам берет негизи ар бир адамгачы. Бирок дуа керек да. Мусулмандын куралы дуа деп пайгамбарыбыз өзү айтып кеткен. Ошондуктан мен ушу дуаны элден сурадым. Элим албетте дуа кылышты. Ошол көйгөйүм чечилди. Анан мен ага берген ошол акчам, негизи ошого берген акчам менде өзүмдө жок эле. Эгер ошол акча болгондо үйүм бүтмөк, не баг эле. Ошончо бердиңизби? Ошончо бердим. Ошо үйүм бүтүп калмак да. Эми үйүм бүтүп эле калган. Анча деле бүтүндөй үйгө кете турган акча эмес. Эми бир үйүм бүтмөк. Анан ошол акчаны таппай үйдү бүтүрө албай жүргөм, бирок кырсык башка түшкөндө табууга туура келди да. Эми карызга баттым, түгүл мындай кредит алганга чейин барууга аргасыз болдум, бирок жүрөгүм жол бербей койду. Ансы деле бир айфонумду бүт эле бөлүп алышат эмеспи? Бир айфонду алгам мен 13 канчанчы жылдан бери. Ошону деле азыр өзүмдү күнөөлөп жүрөм да, ошонун эме кылып атамбы депчи. Кээ бир адамга жагат негизичи. Мага менин үй бүлөмө, менин ата тегиме ушундай бир туура эмес нерсе жакпайт. Бирөөнүн буюмун алып койсоң, чыгып кетип, же бирөөнү сөөгүп койсом, бирөөнүн ашыгы менен токмок жешим мүмкүн менчи. Бирөөнүн буюмун алып койсом, андан көп эме кылам. Ошондуктан кыргызчылыгы бар деп коет эле илгери. Ошол сыяктуу адамбыз да. Баягы Кудайга менче Кудайдын мээрими төгүлгөн, бир Кудай таалам акыретте бир адамдар өзү тагдыр жазылаган дейт го. Тагдыр жазылганы менен бул дүйнөдө эле билинип калат экен да. Ким тозокко кетет, ким бейишке кетет. Негизи алымдардын айтканы бар, билинип калат. Анткени жашап аткан жашоосуна жараша ким кайсы жакка амал кылып атат, аракет кылып атат. Ошон үчүн мен жакшы жакка аракет кылып, ушул бейиш жакты эңсеп, дайым жакшы адам болууга аракет кылам. Мен ошол кырсыкта дагы бир аз сабыр кыла албай, бир аз эмес, бирок бир 20 мүнөттөй турдум орозодо. Анан сөөгүк да чыга турган убакыт болчу. Кыскасы жаман окуя болду. Атабызды дагы эме кыла албадык. Узата албадык. Ошо биз сөөгүктү коюп келдик кабырга коюп, анан келгенден кийин эле бир өкүрүп келебиз го, кыргыздын өзү ушундай болуп калган го. Анан келгенден кийин эле биринчи Куран окулат. Анан ошол кырсыктаган балам экөөбүз мага болуш үйдө да, алымдын деле атасын бирөө уруп атса келип болушат да. Бирок мыйзам боюнча биз күнөөлүү болуп калдык дагы. Байкуш балам дагы илимдүү балам эле. Ошол мен сынганым ошол баламдын алдында ата деген бул аска зоо да. Ата деген бала үчүн бир сүр, тоо, атаны көрүп түзөлөт, атаны көрүп бекемдейт. Ошол атасы менен ар кимге жалдырап, бүчүрөп жүргөнүмө мен ошол жерден бир аз сынбасам дагы кыйшыйдым да.
Анан түзөлүп кеттик. Баламдын динден кабары бар болгон үчүн ал дагы балам мындай өзүн сабыргармады. Мындай илимдүү да, эми Египетте окуп келген, жүрөгүндө Кураны бар. Кыскасы, ошо өкүрүп келгенден кийин биринчи Куранды ошол окуп турмак балам. Биринчи Куранды окугандан кийин эле бизди милициялар келип, нөлөккө чакырып койгон экен, алып кетти. Мен ага чейин видео тартып алгам, тишип аткандачы. Кой кетип кал, милиция чакырам деп, мына азыр да телефондо турат. Анан ошол учурдан пайдаланып, мен кандай болуп кетти билбейм, иши кылып тумшугун сындырып алдык да. Сын канап кетти да. Мен өзүм деле түшүнбөй калдым, биз чапкандай деле болбодук эле. Балким ал баарына барат, мындай жерди сүзүп алдыбы, ташты сүзүп алдыбы деген ой кетти. Анткени өзүнүн иши да бүтө элек экен ал жерде. Анан кыскасы мен видео тартып алган үчүн бул мени милицияга чакырат деп, менден биринчи мен ойлогон эмесмин антет деп, жана бүттү деп. Анан кабардан келгенден кийин ошо бизди нөлөккө чакырып койгон экен, милициялар алып кетип калды бизди. Бүттүбү азыр ал иш? Азыр тосмо арыз жазып беришти. Ошо бүткөнүнө бир жума боло элек. Бирок 2 айда этимен да айрылдым, майыман да айрылдым деп эле. Нарых жигит элем. Эми негизи ушуну сен чакырганда билген бул айтыларын. Анын үстүнө эми элди дагы кыжалат кылбай, анан урматтуу Канмет сизди дагы кыжалат кылбай, экөөбүздүн баягы жакындыгыбыз, бир туугандыгыбызды билгизип эми айтып коеюн дедим кыскача. Эми түшүнүктүү эле болду, окшойт, ушундай окуя болду. Мисалы дуа кылып койгула деп сиз эме чыгардыңыз, видео чыгардыңыз. Бирок алардын катарында чалгандардын арасында мен да бармын. Сизге чалсам такыр турупканыңызды алган жоксуз, чалсам жооп берген жоксуз. Жетише албай калдым. Аябай көп адам чалды. Мен көп адам таанышат да, досторум бар. Эми сен деле эч кимге абалыңызды билип коеюн дедим да, эмне болду экен депчи. Баары жакшы. Айрымдар айтып калды. Азыр ооруп атса керек депчи. Айрымдар айтып калды, кырсыздап калыптыр деди. Өлүп калыптыр дегендер да. Айрымдар айтты, тиги шылуундарга алданып калыптыр депчи, мошенниктерге. Кыскасы, аз жерден камалып кетейин дедим 3 жылга. Анан Кудай таалам тигилердин жүрөгүнө ыйман салды. Бирок чоң эле акчага сындырды. Бирок мен эч качан жүрөгүм ачкан жок. Анткени мунун артында жакшылык бар экенин сездим. Бул Кудайдан келет. Ошон үчүн мен ичимди ачтырбай эле деп, мага эми ал акчаны таба албайм. Бирок бир досум бир чоң суммада акча берди. Бир унаанын акчасыбы, жандан көппү? Ошо ага жетпейт. Ага жетпейт, эми бир начар унаалардын акчасы. Десек, азыр унаалар кымбат эми. Миллиондон өйдө да. Өзүм деле досторум бар. Мисалы үчүн ырчылардан деле бай досторум бар да. Ушундай учурда достор качып кетпейт бекен? Жоголуп чалсаң албай, жооп бербей. Ушундай учурда мен досторго кайрылуудан да тартындым. Анткени мен өзүмдүн кемчиликтеримди билем. Мен досторумду деле капа кылып жүргөндөй сездим. Бул кырсык мага чоң тарбия берди. Мен кыйла оңолдум. Бул кырсыктан кийин мүнөзүмдү, адеп аклагымды оңдодум. Анткени ошол мүнөзүмдүн жамандыгынан, сабырсыздыгыман жана кырсыкка түшүп келгенден кийин, демек бул мага жакпаган нерсе экен. Дедим дагы, кой, досторума чалбай эле коеюн деп. Өзүм бүтүрөйүн деген экенсиз да? Өзүм бүтүрөйүн дедим. Эми кээ бир досторума кайрылдым. Мындай эле кайрылдым, мындай эле 1000 сомдон болсо дагы карыз жок эле, башка иш түшкөндө поддержка кылып койбой, колдоо кылып койбойсуңарбы деп бир анча-мынча инилериме сага окшогон агаларыма, досторума кайрылдым. Ошол жерден да бир 10 000 сомдой акча жардамга келди. Айлам кетип калды. 1 сом болсо дагы керек болуп турат да. Ошол кездечи. Ошондой болду. Ошентип, анан тияк бияк кылып өзүм дагы иши кылып ушул ишти жаптым. Кудай буйрса, бирок бул иш жабылганы менен арты чындап эле жакшылык болуп баштады. Үйүмө демөөрчүлөр чыга баштады, мисалга эми негизи адам баласы баягы келип болуп аткан ийгиликтерин жарыя кылып деле кереги жок экен өзүчө. Ошон үчүн да кичине купуя өзүм сактаганга аракет кылып атам, бирок жакшы нерселер башталды чындыгында. Үйүм бүтө баштады. Мындай өзүнөн өзү келген нерселер боло баштады үйүмөчү, 1 сому жок элечи. Ошол жакшы нерселер болуп атат. Уулуңуз кандай азыр? Биякта элеби же какта? Азыр уулум биякта, негизи ал ошол Куранды үйрөтүп, анан дем салат, кээ бирөөнү баягы байлык берип сынайт, кээ бирөөнү алып сынайт дегендей иши кылып мага албай эле, бербей эле ушинтип майда чүйдө сыноолор менен болуп турат. Жанагы болуп өткөн кырсык дагы мен мага бир бакыт тартуулай отурган кырсык деп, тигилерге ыраазы болуп, сураган акчаларын берип, тосмо арыздарын жазгандан кийин берип, анан да ага чейин да тамак аш алып берген, бүткөндөн кийин да тамак ашымы алып берип, эки бала мешитке барып, ыраазымын деп бетинен өп, кучактап,
коштоштум. Мен чындап эле баягы ичи ачышып калды го деген ойлор силерге такыр келбесин. Менин ичим такыр ачышпайт. Бул менден чыга турган чыгаша болчу экен. Чыкты деп эле ыраазы болуп келдим. Азыр дагы мен ошол кырсык болгонуна мындай караганда эми кээ бирөө жинди го деши мүмкүн, бирок бир чети ыраазымын да. Себеби балким мени чоң бир апат, азаптан сактап калды деген жакшы күмөндө болуп турам. Балким жаныман айрылмакмын, балким бала аркылуу сынамак, балким үй бүлө менен сынамак. Корком, апамдар улгайып жашап турат. Корком да эми дайым дубада апаларым ушу өмүр берсе экен, ушулар деле мен деле жанагы эми башка адамдарга окшоп Меккеге алып барып келсем экен, пайгамбарыбыздын кабырларына зиярат кылдырып келсем экен деген аруу тилектерим бар. Ошон үчүн мен баягы корком да, чыгып азыр дагы экөөбүз эфир башталгыча такыр чала элек үй балам чалып калды. Коркуп кеттим да, азыр тынч элеби депчи. Жаш өткөн сайын коркуп каласыңбы, иши кылып. Иши ошол жакшы болду да. Ичиңиздечи мындай эмнени кылганым үчүн ушул нерсени берип атат деп ойлодуңуз өзүңүз? Мен бул бүт эле өзүмдүн күнөөлөрүм. Анткени мени баягы сахнадан көрүп эле адамдын баары жакшы адам деп ойлошот. Анткени сахнага элге биз башка жүзү менен жүрөбүз да. Жаркылдап, жайнап, азыр деле силерге киргенде иним деп оператор менен учурашып, кандайсың деп эшиктен жаркырап сен менен учураштым. Үйгө барганда минтпейм, үңүрөйүп кирип калышы мүмкүн да үйгө барып. Тамагыңар даярбы? Тиги бала. Тигин дагы эле бүт элексиңби, Гүлжигит? Кутбай эмне муну жазап койбодуң деп балдарым да ушундай кабак түйүп башкача адам болуп. Эми бул 200 500 деле эмес. Ар кимге өзүнүн жүзү менен карай турган нерселер бар экен да. Бул болгон кырсык болсо, ошол менин аябай жаман мүнөздөрүм бар экен. Мындай мен мындай кекчилмин десем дагы болбойт, мындай ызак орумун, баягы атасыз чоңоюп калганмын да, ызак орумун мындай тиштеп жүрүп алат элем да. Кичинекейден бирөөгө алым жетпей калсачы бир жерлеринчи. Таза болбосо, атам жоктугунан апамды коргоп, ушундай. Эми апам эч ким деле тийишпейт дечи, мен билчим да апамдын тоосу менмин дечим да, кичинекей кезимде элечи. Апам ошону мага жеткирген да. Кыскасы, мен мындай акыркы кездерде элден алыстап, бөлүнүп бараткандай сездим. Мисалга, мурда бирөөлөрдүн концертин алып барып болсо деле, Бекбориевдин деле концерттерин алып барып, Гүлжигит Сатыбековдосун деле, Сыймык Бешекеевдер деле жүрөт элем. Же анан акыркы 4-5 жылдан бери чыкпай мен калдыңыз. эч ким деле чакырган жок, киного деле чакырган киши жок. Киного жанагы чакыруу билет алып барып берип атышат, анткен деле киши жок. Мен анан ойлондум. Кырсыктайын ойлонуп атам бирок. Мен көрсөм мен бүт баары өзүмдөн болуп аткан экен, мамиле туура эмес кылат экен. Бирөөнү кагып коет экен. Же болбосо кыскасы жыйынтык чыгардым. Буюрса мен ушунун үстүнөн күрөшүп жатам азыр. Мен жеңем, арык көргөнүм менен менде күч бар. Бардыгын жеңем деп турам. Кодулдуктан алыстап кеткен жокму деп ойлобойсузбу? Алыстап кеттим, мен атай эле алыстап кеттим. Себеп дегенде кудулдуктан азыр кудулдар эмет кылат. Эми бирок мен сахнага чыксам эле күлөт элдер. Мен буга чейин даярдап койгом да, иштегем. Мен чыкканда эле А десем деле Б десем деле күлө турган. Ат жасагансыз буга чейин? Кандай? Ат жасагансыз буга чейин? Ат жасагам, Жакут деген атым бар. Өзүмдүн бир жүзүм бар. Ошол көргөндө баягы кудул катары кабылат. Анан азыр ырдап атам көбүнчө. Негизи кичинекеймин, ырдайм деп максат кылгам мен. Балдарымды жөн эле үйдүн жогунан Абдыраевге окуп койгом дегендей эле мен кырчы болуш үчүн айла жок кудул болгом да. Кудулдуктан алыстаганым. Бул менин динден түшүнүк алганым. 2009-жылы Санжар Бердибеков, Максат Тасмаев болуп даватка чыкканбыз Кара Балтага. Кара Балта мен үчүн азыр деле биздин ыймандын жүрөгүдөй сезилет да. Ушу Кара Балта, Кочкор, Балыкчы, дават өтө өнүккөн жерлер деп билем да мен азырчы. Мурда карап көрө турган болсоң, мен азыр атап өткөндөр ошолор мындай орусча айтканда криминалдуу райондор болгон. Кара Балта, Балыкчы, Кочкор дегенчи. Ой, биз Динара Акулова эжебиз менен жаш кезинде Кочкорго аз жерден эле калганбыз, өлүп калалы депчи. Азыр ошол жерден дават тарап атат. Алла таала ошондой экен. 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгып отуруп, анан чинүгө алып калдым. Ошондон жакын улам көчөрдүк. Анан ошо 4-5 жылдан бери мен кудулдуктан кадимкидей эле качтым. Кудулдар фестивалына эме кылбай койдум. Анткени сатираларымда жалган кылып да, жалган айткан болбойт экен. Анан бирөөнү кемсинткен болбойт экен. Мисалы, мен мынтип ырдайт элем, Кудай өзү кечирсин. Мисалы үчүн
Күйдүрүгө кандай эле жакут сүйсө сенин жашооң оң болмок, жамбыл сүйсө прическаң вообще жок болмок, эгер сени сүйсө куудул рахман, үйлөнгөндө төрөмөксүң бегемот дечим да. Рахман экөөбүз ыкшып күлөт эле, өздөрү ушундайды айттырган жакшы көрчү эле да. Анан жакут сүйсө барбайт элең жумушка, карындашым болду мени урушпа, эгер сени сүйүп калса борончу, 9 айда төрөмөксүң кумурска дечимин да. Күлдүрчүмүн, элдер аябай күлчү эле да. Эми бул эски сатираларым булчу. Бирок ушунун баары күнөө экен да мага жазылганчы. Ушунун баары адамды, мисалы үчүн мен бүкүрөйүп жүрө турган болсом бүкүр деп айтууга болбойт экен. Бирөө чалыр болсо чалыр деп айтууга, кемсинтип, аны Алла Таала жараткан да. Ошонун артында бир керемети бар да. Анан мындай да суроо пайда болот. А эмнеге сахнаны таштабадың деген суроолор пайда болот. Мисалы үчүн Бекжоро чындап эле жүрөт го. Бекжороч, Ынак Осмоналиев досум, артисттерди таштагыла, сахналарды таштагыла, анткиле минткиле деп жүрөт го. Мен буларга кошулгум келбейт да. Туура бирок, акыйкаты туура булардыкы. Хикмат деген бар. Эми хикмат кандай которулат экен? Бул арабча сөз окшойт. Ошо мен бир өзүм түшүнүп алганым мындай акырындык менен жеткириш керек да. Эндичи дароо эле мен такыба болуп кетип калбай, кээ бир нерсени көз жазымда калтырып эме кылыш керек. Буга мен калыптанып калган себеби Чубак устаз өзү болгон да. 2015-жылы же 2015-жылы Эрназар Таштанбеков беле, Эрназар деген иним бар. Мурда Султан Садыралиев иниме менеджерлик кылып кызмат кылып жүргөн ба, Султан жаңы чыгып жүргөн кездеринде. Азыр Абдышкүр устаздын менеджери. Дайым тартып жүрөт, алымдар менен жүрөт. Мен да ошолор менен жүргүм келет. Мен да чөйрөм ошолор менен огугум келет. 40 күнгө барып келем 15-жылы. Анан ошо Эрназарга кайрылып, мен Чубак устазга жолуктурчу дейм. Анан ал учурдан пайдаланып мен устазга жолуктурат. Анан устазга барып элдин арасында баяндан кийин барып жолуктурсам эле мени таанып калды да устазчы. Кыргыз элимдин тааныганы бир бакыт, устазымдын тааныганы бир бакыт болду да. Чынын айтсам. Мен сизди тааныйм, жанагы түндүк электронун рекламасын көрүп тур да. Торт жегенди унутпа, торт жегенди деген рекламам бар болчу да, илгери тартылган. Ошонуңузду көргөм деп калса, аябай толкунданып, сүйүнүп, анан ошондо кеңеш сурагам да. Устаз, мен 40 күнгө даватка чыгып келдим. Айдаркенге бардым да. Керемет жерге бардым. Ошол жерде 40 күн жүрүп келгенден кийин устазга жолуп жанагындай сурасам, жок, сиз таштабаңыз деди. Эми ал киши даана хикмат менен дават кылат эле да. Хикмат менен баягы таштап койбосун деп, мисалы үчүн акырындык менен тамеки чегип намаз окуй берсе болобу дегенге деле болот деп койгон себеби баягы намазды таштап койбосун деген сыяктуу нерселер менен кылчу да. Анан мени дагы ушундай кылганда ал ушулар менен жакшы эмес беле? Мисалы баягы ким эле биздин Кыргызстанда Омар мен дагы эстеп ыйлап жүрбөдү эле. Мен дагы ыйлагам. Мен апам өлгөндө канчалык ыйладым экеним эсимде жок, бирок Чубак устазга ыйлаганда ыйлабаганымды точно билем да. Балдарыман жашынып бир жумада ыйлагам да, аябай жүрөккө кирип кеткен экен бул киши. Анан жолугуп колунда кармап кеңешин дагы алып калганмын. Анан сиз кантип таштайсыз деди. Сиз азыр таштап кетсеңиз сахнаны, жанагы 4 айга келген, силер айтып каласыңар, Пакистандын кийимин кийген, анан ургач аялга окшоп узун юбка кийген деп айтат го, элдер сынап дейт. Ошолор силердин филармонияңарга кирбейт, ал силердин спорт ордуңарга кирбейт. Силер өзүңөр дават кылышыңар керек деген да. Сиз эч качан кетпешиңиз керек жумушуңуздан. Ошол жерден намазыңызды окуп, бири-бириңерди 3 күнгө даватка чакырып, дин менен ошол жерде уланыш керек деген да. Анан ошо Чубак устаздын сөзү эле жүрөгүмө сакталып, анан напсиме да жагып, ушул менетте жүрөм. Анткени мунун дагы бир Чубак устаздын бир даанышмандыгын мындай туюп атам. Хикмат дагы эле мен айтып аткан бул жерде чындап эле көп адамдар сахнаны таштагысы келбейт. Азыр артисттердин көбүчү сахнаны таштагысы келбейт. Бекчор экөөбүз ошо илгери эле намаз окучубуз, ошо чогуу гастролдоп жүргөн кезде ошо түштүктү кыдырган. Намаз окуп бырдап эле. Намаз окуп шам болуп калганда тияк кирип залга кирип намаз окуп, Эрлан андашып, Эрлан инде окута албай эле тиги экөө дос да, шылдыңдап эле бирдеме сирдеме кылып эле, мен да шылдыңдап эле, жума күнү барбыз, булар деген понедельник чиркөөгө барат да деп эле тамашалап эле ушинтип барчубуз да, динге тарталы деп элечи. Чогуу эле намаз окуп жүргөнбүз. Анан кийин жакшы илим алып кеткен экен, мен өтө туура жолду тандады дейм. Бекчорону дагы, Ынакты дагы, Алла Таала алардан ыраазы болсун.
Мен ошол устаздын насааты менен калып калдым. 2-3 күн болду го дейм, 2-3 күн болду. Сиздин инстаграмыңызга карасам, тойдо бийлеп жүрөсүз. Шылкылдап жүрүп. Шалкылдап жүрөсүз. Ооба, мен дагы тутуп жүрөсүз. Анан, Жакут байке демек тойду сагынган экен дедим да. Жок, мен тойду сагынгандай деле учурда эмес, тойго чакырып турушат элдер өзү. Сагынгандай деле, бирок 2 ай бою чыкпай калдым жанагы кесепеттин айынан. Ошо 2 айдын ичинде кичине эме болуп Булуккан кеттим да. экенсиз. Ошол иш бүттү деп толкунданып аябай шылкылдап бийлегенимди өзүм көрүп алып да күлүп эме кылдым да, аябай монтип шылкылдап турдум да, өзүмдү карман албайчы мындай. Кубандым да, иши кылып баягы өзүмдүн эмеме келдим дедим да, калыбыма келдим, жана өзүмдүн кызматымды аткарып атам депчи. Ошого шылкылдадым. Анан эмнегедир кече 2-3 күндөн баштап бир 12ден кийин жатып уктап, эртең менен турганга аракет кылып, бүгүн ошо эрте туруп сен менен сүйлөшүп калганым ошол кыйын болуп. Эрте Кечикпей келем деп, кечикпей кел өзүң дагы деп атканым ошол болчу. Ооба. Сизге ийгилик байке. Бар болуңуз, аман болуңуз. Оорубаңыз. Болду. Ооба. Жыйтпайлы. Жыйтпайлы. Сизге рахмат. Жакшы маек үчүн, болгон окуяңыздын баардыгын айтып берген үчүн, төкпөй чечпей мындай көз мунчукта эле тизип бердиңиз го. Ийгилик, буюрса алдыда сонун дагы бир хит чыгармаларды күтөбүз. Не дейт элем, ушу Сереп ТВ каналы менен бирге болуңуздар демекчимин. Анан жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бергиле. Сиздер мен көрүүчүлөрдү, кыргыз элимди аябай жакшы көрөм. Мамлекетибиз өнүгө берсин. Дагы сүйлөшөбүз. Кудай таалам көп жолугуштурууну насип этсин. Экөөбүз да көп маектерди курганбыз. Экинчибиз бекен? Экинчибиз экен. Кудай берсе көп маектерди куралы. Жалпы менден аласың интервью. Сенин ичиңде да көп нерсе бар, алыш керек да. Жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык айтуу менен коштошоюн. Рахмат барыңыздарга. Рахмат сизге. Урматтуу Сереп ТВнын көрүүчүлөрү, силер ушул берүүбүздү Сереп ТВнын телеканалынан көрсөңөр болот. Аты жөнүм Кадимет Танеров. Көрүшкөнчө.